айылдары Кыргызстан. Психологдун ата-энелерге карантин учурунда стресс жана тынчсыздануу менен кантип күрөшүү керек экендиги жөнүндө кеңештери менен видеороликтер. Стресс жана тынчсыздануу бизде белгисиз же жаңы кырдаалга туш болгондо пайда болот. Айрыкча өзүн өзү изоляция учурунда бул кадимки процесс. Бүгүн биз карантин учурунда тынчсыздануу жана стресстен кантип күрөшүү жөнүндө айтып беребиз. Адам кырдаалды башкара албай калганда тынчсыздануу жана коркуу сезими пайда болот. Өзгөчө кырдаал ар дайым чоң стрессти алып келет. Бирок тажи вирусу менен байланышкан өзгөчө стресс факторлору бар жана алар бүтүндөй калкка таасир этиши мүмкүн. Бул стресс факторлору төмөнкүлөр келет. Өзүңүзгө жуктуруп алуу жана башкаларга жуктуруу коркунучу. Тажи вирусу менен жугушу жана айыгуу процесси боюнча маалыматтын аздыгы. Тажи вирус инфекциянын белгилери башка ооруларга окшош болгону. Балдар үчүн тынчсыздануу кош жоопкерчилик жана коркуу, ден соолугун жана психикалык саламаттыгын начарлашы мүмкүн. Үйдө отуруп калуу, жумуштун жоктугу. Стресстин белгилери. Адам өзүн дайыма чарчаңкы сезет. Уйкусуздук, көңүл бурунун начарлашы, тамакка табиттин бузулушу, же болбосо тескерисинче өтө көп тамактануу, бат-баттан ачуулануу жана өзүндө болгон нааразычылыктын пайда болушу, баш ооруу жана баш айлануу, алсыроо жана алсыздык сезимдери, негизделбеген коркуу сезими жана тынчсыздануу, аракечтик жана тамеки тартуунун күчөшү, өзүнө жана сырткы келбетине болгон кам көрүүнүн жоголуусу, кан басымы жогорулап же төмөндөшү. Тынчсыздануу деген эмне? Тынчсыздануу бул эволюция тарабынан берилген механизм жана ал жашоо үчүн күрөшүүгө жардам берет. Азыркы учурдагы тынчсызданууга алып келген 3 негизги себепти белгилесек болот. Алар: келечекке болгон максаттардын өзгөрүшү, өзүнө жана жакындарына болгон реалдуу ойдон чыгарылган коркунучтардын бар болуусу, коомчулуктан бөлүнүп калуу сезими. Тынчсызданууну биз кантип сезебиз? Тынчсыздануу аң сезим менен гана эмес, ал ашыкча болуп кеткен учурда биз аны денебиз менен гана сезе алабыз. Тынчсыздануунун физикалык белгилери: булчуңдардын чыңалуусу жана оорусу, өзүн карман албай бир жерде отура албай жана дем алуу жөндөмдүүлүгүн жоготуу, көңүл бурунун оорулушу, уктоонун начарлашы, тез чарчоо. Эгерде тынчсыздануу ушундай төмөнкүдөй тынчсыздануу сезсеңер, төмөнкү тизме сиз менен эмне менен алектей турганыңызга жардам берет. Күнүмдүк тартип: эртең менен эрте туруңуз, эрте уктаганга аракет кылыңыз. Сөзсүз түрдө планданган бир ишиңизди аткарыңыз. Ал сизге дем берет. Тазалоо: үйдү тазалаңыз, коро жайды тазалаңыз, мончону тазалаңыз, даараткананы тазаласаңыз болот. Уктоочу бөлмөнү бат-баттан тазалаңыз, муздаткычты тазалаңыз, үй түр иштери менен алектениңиз, ашкананы дагы сөзсүз тазалаңыз. Инсандын акыл эси: кыялданыңыз, Кудайдан тилениңиз, ойлонуңуз, анализдеп көрүңүз бардык нерсени. Эс алуу үчүн көнүгүүлөрдү да жасап көрүңүз. Йога менен алектенсеңиз да болот. Кайрымдуулук: досуңузга, кошунаңызга же бейтаныш адамдарга жардам бериңиз. Кимдир бирөөгө белек бериңиз, кимдир бирөөгө кызмат кылыңыз, кимдир бирөөгө жаңы көндүмдөрдү үйрөтүңүз, кимдир бирөөгө жагымдуу маанай тартууласаңыз да болот. Кимдир бирөөгө күтүүсүз белек тартуулаңыз. Өзүңүздүн жетишкендиктериңиздин тизмесин жазып чыгыңыз. Ыраазычылыктын тизмесин да түзүп көрсөңүз болот. Окуу: өзүңүзгө жаккан китепти окусаңыз болот. Жаңы китеп окуңуз, газета окуңуз, өзүңүзгө жаккан интернет баракчаларынан окуңуз. Баарлашуу: досуңуз же болбосо жакын адамдарлашарыңыз менен баарлашыңыз. Жаңы топторго кошулуңуз, досторуңузга кат жөнөтүңүз. Эски досторуңуз менен болгон мамилеңизди жаңыртыңыз. Өнөрчүлүк: сүрөт тартыңыз, сүрөтүңүздү иреттеп чыгыңыз, фото альбом жасаңыз, тигичүлүктү же токуганды үйрөнүңүз.
Музыка. Өзүңүзгө жаккан музыканы угуңуз. Дагы аудио сабактарды укканга аракет кылыңыз. Ыр жазыңыз, өзүңүз ырдаңыз. Музыкалык аспапта ойноп да көрүңүз. Өзүңүзгө кам көрүү. Мончого түшүңүз, душка түшүңүз. Өзүңүздүн бетиңизге массаж кылыңыз. Күнгө кактануу да пайдалуу. Үйдө болсоңуз дагы боенуп алсаңыз болот. Жаңы бир нерсени жасап көрүү. Жаңы тамак жасап көрүңүз. Жаңы музыка угуп көрүңүз. Жаңы тасма көрүңүз. Жаңы кийимдериңизди кийип көрүңүз. Жаңы китеп окусаңыз болот. Бир нерсени өзгөчө кылып көрүңүз. Жаңы бир нерсени үйрөнүңүз. Жаңы көндүмдөрдү үйрөнүп, адат кылып алыңыз. Үйрөтүүчү видеолорду көрүңүз. Жазуу. Комплимент сөздөр менен кат жазыңыз. Ыраазычылык кат жазыңыз. Күндөлүгүңүзгө каалооңузду жазыңыз. Китеп жазып баштаңыз. Өзүңүзгө профессионалдуу түрдө резюме түзүп алыңыз. Бир инсанга ыраазычылык кат жазыңыз. Болуп жаткан окуялар боюнча карантин учурунда өзүңүздү алаксытууга кеңештер. Бир гана ишенимдүү жаңылык булактарына таяныңыз. Ар тармактардан жалган маалымат угуу сизге көп зыян алып келиши мүмкүн. Так маалымат берүүчү булактарды тандаңыз. Вирус жана көйгөйлөр жөнүндө көп ойлобого, көп сүйлөбөгө аракет кылыңыз. Анткени бул нерсе сиздин иммундук системаңызды алсыздатат. Негизи социалдык вирус деген түшүнүк бар. Эгерде инсандар тажи вирус жөнүндө көпкө жана маанисиз сүйлөшсө, сизде коркунуч туудурат. Ошондуктан сизге өзүңүз коркунуч сезимдерин айтып жаткан инсанды токтотуңуз. Анткени мындай нерсе эмоцияңыздын инфекциясы болуп саналат. Эгерде балдар карантин үчүн үйдө болушса, анда аларга маанилүү жумуштардын жана оюндардын тизмесин түзүп бериңиз. Мындай иш-аракеттер сыналгынын жана гаджеттердин ордун толуктай алат. Күнүнө 15 мүнөттөн физикалык активдүүлүккө көңүл буруу зарыл. Вирустар күчтүү жана позитивдүү инсандардан коркушат. Таттууларды, кетчуптарды, май токочторду жана ширин сууларды колдон келишинче балдарга бербегенге аракет кылыңыз. Анткени мында углеводдор көп. Ал нерсе баланы гиперактивдүү кылат. Ал эми балаңыз болсо кичинекей бөлмөлүү энергиясын толук кандуу чыгара албай калышы мүмкүн. Таттуулар болсо денени алсыздантып, инфекцияга идеалдуу шарт түзүп берет. Балдарыңызга түшүндүрүңүз. Мындай нерсе тажи вируска алдын алуу үчүн күрөшүү болуп саналат деп. Белгисиз кырдаалда ыргаазчылык практикасы бактылуулукту, рахаттыкты жана кубанууну тартуулайт. Күнүгө кечинде сиз бүгүн эмнеге ыраазы экениңизди ойлонуп көрүңүз. Ар күнү жагымдуу нерсени байкаганга аракет кылыңыз. Кааласаңыз ыраазчылык күндөлүгүн кылып алсаңыз болот. Эстеңиз, биз буга чейин көп нерсени көрдүк. Жашоо бул өзгөрүү. Туруктуулук адамды жалкоолукка айлантат. Ошондуктан жаңы көйгөйлөр менен жаңы мүмкүнчүлүктөр, чечимдер жана иш-аракеттер гана келет. Эң негизгиси өзүңүздү жана балдарыңызды сактаңыз. Ар бир балага сүйүктүү үй. СОС Балдар айылы, Кыргызстан.